Турақ жай салу үшін 4 сотық жер тилкеге жылдап мұқтаж болып келген жарандар. Айыл өкмөткө нече нейре чек алу бойынша арыз жолушуп, майнап чыгарынан үміт үзбей жүршөт. Бирге чечебиз программасынын бул жолку чыгарылышы мына ушул маселеге тушуккан жарандардын көйгөйүн ачып берет. Саламатсыздарбы? Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Акташ айыл өкмөтүнүн тургундары аталган жагдай боюнча видео кайрылуу дагы жиберишкен. Саламатсыздарбы, бирге чечебиз көрсөтүүсү бизди сиздерге кайрылганыбыздын максат жер алуу маселеси боюнча жер бөлөбүз деп канча жылдан бери айткан менен жер бөлбөй келүүдө биз ошентип ижара көчүп конуп жашап жүрөбүз. Ушул маселеге жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Саламатсыңарбы, бирге чечебиз деген программа биздин ошол Акташ айыл өкмөтүндө ушунча жылдан бери чек берилбей жатат. Ошого бизге көмөк берсеңер. Айыл өкмөттө бир тамда 20га жакын адам жашагандардагы кездешет, айрымдары батирден батирге көчүп жашап келишүүдө. Биз алардын ичинен бир үй бүлөнүн турмуш шартына баш бактык. Акташ айыл аймагынын тургуну Дилфуза Ганиевалар 2006 жылы жер алууга арыз ташташкан деген менен чек бериле электигин кабарлоодо. Азыр ижарага алган 2 бөлмөлүү үйүндө кайын-ата, кайын-эне, бала чакалары менен жашап жатышат. Үйүбүз жоктугунан ошу 3-чү үйгө көчтүк. Азыр Россияга кеткендердин үйүнө көчөбүз көбүрөөк. Россияда 3-4 жыл жүрүп келет, анан кийин келгенден кийин бошот дейт. Биз бошоп чыкканга аргасыз болобуз да. Үй биздики эмес да. Качан чык деген убакта чыкканга туура келет. 3 баласы бар, кайненемдин 2 уул, 1 кызы бар. Кызы күйөөгө тийип кеткен, 2 баласы ушентип көчүп конуп жашайбыз. Кайнакамдын дагы 2 баласы бар. Балдары деле чоң болуп калды. Алар да квартирада жашайт. Ошондо бири дагы жер ала элек? Жок, жер ала элек. Мынтип тургундардын жер алып, турак жай куруп отурукташа электиктерине байланыштуу жашаган жеринде каттоого да турушкан эмес. Ошондуктан мамлекет тарабынан берүүчү социалдык камсыздандыруулардан дагы пайдалана албай келишүүдө. Маселен, мындайда балдарына пособия чегерүүгө да мыйзамда жол берилбейт. Ижарага тургандыктан бул үйдүн документин ала алган жокпуз. Дагы анан кийин чоң кайненемдин үйүнө учетко коюп көрдүм. Учетко коюп көрүп, ошол боюнча алсам болобу экен деп кайрылсам, семьяда адам көбөйүп кетти. Силерге пособия бере албайбыз деп ошентип коюшту. Эгер пособия алганымда 2 кызым тең детсад жашына жетип калды. Бирөө детсад жашынан өтөйүн деп дагы калды. Ошо пособияга чегерип алсам, мисалы үчүн, ошо төлөп аткан садиктин акчасы чыгып турмак жок дегенде. Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтүндө жер тилкеге муктаж жарандардын саны 2000ден ашты. Алардын алды 20 жыл мурун айыл өкмөткө арыз тапшырып коюшкан. Деген менен ошончо убакыт өтсө дагы чек берилбей жатат деген нааразычылыктары бар. Алардын маалыматына таянсак, турак жай курууга бөлүп берчү бош жерлер турганы менен бөлүштүрүп берүү токтоп турат. Ошо 85-жылкы балама мен чалым өтүп кеткен болсо, ондан 5 жыл мурун өткөн ошо малды арыз таштаганбыз. Ошо малды арыз таштаганмын, 2 балама арыз таштаганмын. Менен пенсионеримин үй калса, бирөөсүнө берип калса деген ой менен экөөнү тең алам деген оюм деле жок. Андан кийин дагы бербейди, аябай кыйналдык. Биз 8 небере бир үйдө. 8 небере 14-15 жамбыз. Келин кесектер менен. Бизде азыр үйдө келиндер сытышат азыр. Мисалы, бирине сөз бири жакпайт. Мен бала чакадан баштап, бар жактан башталат. Ушиле жок, чектин аркасынан барбаган жерибиз болбоду. Айыл өкмөткө барабыз, эртең берем, бүрсүгүнү берем. 2-3 жылдан бери алдап келет. 3 айыл өкмөт алмашты. Мисалы үчүн билбейм, бизге ушунчалык эле чек бериш кыйын болуп атабы? Документ бүтпөй атат дейт. Кыскасы ушул убакка чейин ушинтип келатабыз да. Элдердин азыр жагыш топтолбой атат. Эгер алар келгенде бардыгы ыйлайт эле. Кээ бирөөлөрдүн 4-5 баласы бир үйдө жашап атышат. Анан кийин баягы 5-6 чек алып, ашчаларын сатып аткандар кайсы закон негизинде ким келип текшерип, ничү мына 5 балага берилет дагы, мыналарга берилет деген адам жок. Беребиз менен биздин наликтерибиз төктүрөт, соцфондторубуз төктүрөт, баягы үйдү камсыздандырган, ону төктүрөт. Ошентип
Акчаны төктүрүп эле атышат. Жазда беребиз, күздө беребиз менен бербейт. Мына куураган ошо кубадырдан берип койсо деле майлы дейбиз. Ошо жерден деле бербей атат. Ушу биздин айыл өкмөткө суранарыбыз, ушу бизге эле чек берип койсо, ушу балдарыбызды жайгаштырып алсак эле ошол биздин проблемабыз. Башка проблемабыз жок. Акташ айыл аймагында акыркы жолу 2009 жылы турак жайга чек бөлүнүп берилген, бирок анда эң биринчи кезекте Өзбекстан мамлекети менен чектеш Барак анклавында жашагандарга таратылган. Эми калган тургундарга дагы жер бөлүштүрүү боюнча айыл өкмөт документтерди чогулта баштады. Мамлекеттик каттоо кызматынын райондук бөлүмү, шаар куруу ишканасы жана Кара Суу райондук администрациясы тиешелүү токтомдорун берди. Аймакта 70 гектардан ашуун там салууга ылайыктуу тилке бар. Бұл жерде бізде мындай Сарыкулот участкасы бар да. Ал жерде біздің кайракы жерибиз бар. Ал жерде 76 гектар бұл үлүшкө берилип кеткен да. 96 жылдары реорганизация болгон, ал үлүшкө кеткен жерлер. Biz анан ал жерге уже свет келген, жол барган, анан таза суу келген да. Biz ошон үчүн biz ал жердеги үлүш жерди, bizde анын жанында Караңот участкасы бар да. Biz ошо 76 гектар үлүштү Караңотко жылдыртып, бул жерди тазалап туруп, элге ошо ыңгайлуу жерди берели деп туруп, суусу бар, таза суусу бар, свети бар. Ошо жол барган ошо жерди даярдадык да. Мына азыр Кара Суудан бүттү, азыр ош бүтүп атат. Областтан бүтсө, областтан бүтүп утверждение кылып токтом чыгарып берсе, жакынкы күндөрү Бишкекке барып, айыл өкмөт башчы барып, Бишкектен барып бүтүрүп келет. Бүтүрүп дегенден ар бир нерсенин өзүнүн мыйзам деңгээлинде убактысы болот экен. Biz кайрылгандан кийин олар 14 күндөн кийин жооп беришке, 30 күнгө чейин бизге документальный кылып беришке, ушундай ошон ар бир немеске барганда, ар бир стадияга барганда ошондо убакыт көп кетип калып атат. Ошого азыр айыл өкмөт дагы кошумча маалыматта айтып кетти. Биринчи ушу жер тилкесин берилип, азыр бүтүп, Алла насып кылып бүтүп калса, биз жер тилкелерин айыл өкмөт айткандай, биринчи ушу жетим жесирлерге токтом менен жетим жесирлерге бекитилгенбиз. Биринчи жетим жесирлерге берип, анан биринчи, экинчи группадагы инвалидтерге берилет биринчи. Кыргыз Республикасынын 177 токтомуна ылайык 18 жашка чыккан жарандар жер тилкесин алууга укуктуу. Мыйзам боюнча шаарда каттоого тургандар 3 жылдан кем эмес ошол аймакта жашашы керек. Ал эми айыл жеринде кеминде 1 жыл жашаганы тууралуу маалым каты болушу абзел. Жер тилкесин алууда алгач өзүңүз жашаган айыл өкмөткө арыз менен кайрылыңыз. Анын негизинде жер адистери сиздин арызыңызды каттап, кезегиңиз келгенде чек бөлүнөт. Белгилей кетсек, турак жайы кырсыктардан жабыркап, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен корутунду чыгарылган болсо, ал адамдарга кезексиз жер берүү каралган. Мындан сырткары, комиссиянын текшерүүсү менен ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер да кезексиз жер тилкесин алууга укуктуу. Ошондо болжол менен 4 айдын ичинде бардык керектүү документтер бүткөрүлүп, гектарлаган жерди пайдаланууга уруксаат берилет. Анан башкы планы чийилип, ар бир арызы бар жаранга чек бөлүштүрүлөт. Биз бул жагдайга көз чаптырып, жарандардын кубанычына дагы ортоктош болуп келебиз. Учурда жерге муктаждар бир эле бул аймакта эмес, бардык облуста чек тартыштыгы бар. Өз кезегинде адистер мына ушундай аракеттерди жасап, бош жерлерди бөлүштүрүп беришсе, адамдардын эң зарыл деген муктаждыктары чечилет. А сиз урматтуу көрөрман дагы башка көйгөйлөргө туш болуп жаткан болсоңуз, анда биздин WhatsApp номерлерибизге видео кайрылуу жолдоп же жөн гана жазсаңыз болот. Биз сиздин үнүңүздү угуп, маселеңизди бирге чечели. Саламатта калыңыздар.